Нарындагы контейнер мектеп маселеси бүгүн Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында да каралды. Депутат Өрөбай Зулпукаров контейнер мектеп маселеси боюнча өкмөт кандай чара көрө турганын сурады. Нарын облусунда контейнер мектеп жөнүндө өтө катуу талкуу жүрүп кетти. Бул боюнча кандай чара колдонулат? Мектепти ашар жол менен курабыз деп да чыккандар болду. 2016-жылы Сауд өнүктүрүү фонду 27 мектептин курулушуна $30 миллион бөлгөн. Ага Жогорку Кеңеш макулдугун берген болчу. Ошол акча ушул кезге чейин иштетилген жок. Ал жерде $30 миллион. Мындайча айтканда 21 миллиард акча. Биздин баягы жалпы бюджеттен бөлүнүп аткан билим берүү тармагына бөлүнүп аткан акча каражаты. Эгерде ушул иштер эртерээк бүтүп, бул мектептерде эгерде мындай мөөнөт менен караганда 1-сентябрга чейин курулуп 27 мектептин баары курулуп бүтүш керек эле. Ким күнөөлүү? Кандай чара колдонобуз анын үстүнө? Бул акча каражатын колубузга таштап, Жогорку Кеңеш ратификациядан өткөрүп койсо, анан кийин эмне үчүн токтоп турат? Бул мектепти 1-сентябрдан бери 27 эмес, ал тендер өткөндөн кийин 30дан ашуу мектеп курулуш керек эле. Ал мектептерде 1-сентябрдан баштап балдар окуп калыш керек эле. Эмне үчүн мындай узакка чозулуп кеткен иликтеп билип койсоңуздар? Ким күнөөлүү боло турган болсо, Мухаммедкалый Түйшөкөй өзү мындай чарасын көрсүн, же болбосо так айтып койгула, бул күнү башталат, мына бүтөт депчи. Кыргыз өкмөтү Нарын облусунун Кеңеш айылында орто мектеп куруу маселесин чечет деп билдирет өкмөттүн басма сөз кызматы. Эске салсак, Кеңеш айылында окуучулар контейнерлерде билим алып жатышат деген маалымат чыккан. Нарын облустук администрациядан кабарлашкандай, Кеңеш айылындагы мектептин имаратынын эскилиги жеткендиктен жана балдар менен мугалимдердин өмүрүнө коркунуч жаратпоо, окуу процессин өзгүлтүккө учуратпоо максатында окуучулар мобилдик үйлөрдө билим алууда. Жарандык активисттерге жаңы мектеп куруу үчүн каражат топтоо демилгеси үчүн ыраазычылык билдирет. Бирок өкмөттүн Нарын облусунун Кеңеш айылындагы орто мектеп куруу маселесин чечет деп кабарлашты өкмөттөн. Нарын облусунун Кеңеш айылындагы орто мектептин курулушу боюнча долбоордук сметалык иш кагаздар даяр жана 2020-жылдын планына киргизилген. Өкмөт өзүнүн алдына жакынкы жылдары авариялык мектептер маселесин толук чечүү милдетин койгон. Коюлган максатка жетүү үчүн бардык зарыл чаралар көрүлүүдө. Эске сала кетсек, Нарын облусундагы контейнер мектеп маселеси кечээ катуу наразычылыктарды жараткандан кийин кечке жуук билим берүү жана эл министри Гүлмира Кудайбердиева жана Нарын облусунун губернатору Аманбай Кайыпов отставкага кеткен. Бишкекте мектептердин 60% 50 жыл мурун курулган. Бул туурасында Бишкек шаардык кеңешинин отурумунда мэриянын билим берүү башкармалыгынын башчысы Сауле Мейрманова билдирди. Айтымында Борбор калаадагы мектептердин долбоордук кубаттуулугу 77 000 киши. 2018-19 окуу жылында 154 000 окуучу билим алган. Сауле Мейрманованын билдирүүсүнө ылайык 2015-жылдан бери курулуп, кайра калыбына келтирилип, кайтарылып жатып, 8 мектеп жана 6 бала бакча пайдаланууга берилди. Бишкекте 18 жаштагы айдоочу 2 баласы менен жолдон өтүп бара жаткан аялды сүзүп, 6 жаштагы кыз окуя болгон жерден каза болду. Бул туурасында Бишкек шаардык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык 4-сентябрда саат 18:45 чамасында Ак Бусого жаңы конушунда белгисиз унаа профессор Зима көчөсүндө бара жатып, архитектурная көчөсүнө бурулганда жөө өтмөктөн жол кырсыгына кабылган. Тактап айтканда, айдоочу 41 жаштагы аялды 3 жана 6 жаштагы балдар менен сүзүп кеткен. Натыйжада аял жана 3 жаштагы бала тез жардам кызматы аркылуу ооруканага алынып кетсе, 6 жаштагы кыз окуя болгон жерде каза болгон. Ал эми айдоочу изин жашырып качып кеткен. Ыкчам тергөө тобу качып кеткен унаанын айдоочусун көп өтпөстөн борбордогу кафелердин биринен кармашкан. Жабырлануучуларды Daimler Benz 230 үлгүсүндөгү унаасы менен сүзгөн айдоочу 18 жаштагы жаран экени аныкталган. Учурда унаа айып аянтына токтотулуп, чогултулган материалдар Бишкек шаардык ИИБине өткөрүлүп берилди деп билдирет басма сөз кызматынан. Крым-Төбөл Азиз Батукаевди мыйзамсыз бошотулушу боюнча иш тергели бүттү. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен кабарлашты. Маалыматка караганда, жакынкы аралыкта материалдар башкы прокуратурага өткөрүлүп берилет. ИИМдин тергөө кызматы шектүүлөргө айыптарды угузуп жатат деп айтылат маалыматта.
Азиз Батукаев 2006 жылы баңгизатты мыйзамсыз сактоо, жарылуучу заттарды жана курал-жаракты мыйзамсыз алып жүрүү, массалык башаламандык уюштуруу боюнча айыпталып, ал Мүдүн соту тарабынан 16 жылга эркинен ажыратылган. 2008 жылы абак тартибин бузган үчүн жаза мөөнөтүнө дагы 2 жыл кошулуп, Нарынды номер 24 абагына которулган. Бирок 2013 жылдын 9 апрелинде оор дартка кабылган деп бошотулуп, Кыргызстандан Грозныйга учуп кеткен. 2014 жылдын 20 майында Кыргызстандын жаза аткаруу мамлекеттик кызматы Батукаевка эл аралык издөө жарыялаган. ИИМдин маалыматы боюнча учурда Батукаев курал-жарак сатканы үчүн 3 жылга эркинен ажыратылып, Чечен Республикасында жаза мөөнөтүн өтөп жатат. 2019 жылы апрелде башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов ЖК жыйынында криминалдык авторитет Азиз Батукаевдин иши кайра жанданганын билдирген. Анын бошотулушу боюнча бир катар мурдагы аткаминерлер менен дарыгерлерди суракка чакырылып, кээси камакка алынган. Ал эми мурунку башкы прокурор Аида Салянова, ошол кездеги вице-премьер Шамил Атаханов жана саламаттыкты сактоо министри Динара Сагенбаева тергөө менен кызматташмай болду деген жүйө менен үй камагына чыгарылган. Батукаевдин бошотулушуна Алмазбек Атамбаевдин да түз тиешеси болгон деген кене менен мурунку президенттин өкүлдөрүнө 3 ире суракка чакыруу жиберилген. Атамбаев ИИМге баруудан баш тарткандан кийин 7 август күнү УКМКнын атайын даярдыктагы бөлүгү мурунку президентти мажбурлап алып келүү тапшырмасы менен анын Кой таштагы үйүнө басып кирген. Бирок Атамбаевдин тарапташтары катуу каршылык көрсөтүп, ок атылган. Натыйжада спецназдын бир жоокери каза таап, акыркы маалыматтар боюнча 140ка чукул адам аргандай жаракат алган. 8 августта ИИМдин операциясынан кийин Атамбаев багынып берген 1-май райондук соту баш коргоо чарасын карап, аны 26 августка чейин камакта калтырган. Бирок 20 августта сот аны 26 октябрга чейин камакта калтыруу чечимин кабыл алган. Кой таштагы аскердик иш-чара учурунда башына таш тиген Чүй облустук милициясынын мурдагы башчысы Самат Курманкуловдун абалы жакшырууда. Бирок толугу менен өзүнө келе элек. Бул туурасында саламаттыкты сактоо министрлигинен кабарлашты. Курманкулов учурда Москвадагы Бурденко атындагы нейрохирургиялык борборунда дарыланып жатат. Ал өз алдынча дем алып калды, сезүү органдары иштей баштады. Бирок толугу менен өзүнө келе элек. Учурда жандандыруу бөлүмүндө. Бүгүн жалпы палатага которуу пландалууда. Ошондой эле жакынкы күндөрү Москвадагы ден соолукту калыбына келтирүүчү борборго жаткыруу дагы ойлонуштурулуп жатат. Бул боюнча эки өлкөнүн саламаттыкты сактоо министрлери сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө деп айтат маалыматта. Эскерте кетсек, Самат Курманкулов 7 августта Кой Таш айылынан мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди суракка алып келүү боюнча жүргөн атайын операция маалында башына таш тийип, оор жаракат алган болчу. Комага түшкөн Курманкуловго Бишкекте 2 ирет операция жасалган. 12 августта дарылануусун улантуу үчүн аны Москвага алып кетишкен. Ушул жылдын 7-8 августунда Аламүдүн районундагы Кой Таш айылында түзүлгөн кырдаалды иликтөө боюнча мамлекеттик комиссиянын биринчи жыйыны өттү. Бул туурасында өкмөттүн басма сөз кызматынан билдиришет. Комиссия мүчөлөрү болуп өткөн окуянын бардык жагдайларын объективдүү жана калыс иликтеп чыгып, 1 айлык мөөнөттө жогорку кеңешине маалымат берүү үчүн корутунду даярдоого тийиш. Жыйындын жүрүшүндө комиссия мүчөсү коомдук ишмер Турсунбек Акун өзүнүн мүчөлүгүнө каршы чыкты. Кой Таш айылында түзүлгөн кырдаалды иликтөө боюнча мамлекеттик комиссиянын катчылыгы түзүлдү. Ага жогорку кеңештин депутаты Ракытбек Раимкулов, юстиция министри Марат Жаманкулов, өкмөттүн аппаратынын коргоо, укук тартиби жана өзгөчө кырдаалар бөлүм башчысы Азамат Араев, Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Алтынбек Намазалиев, коомдук ишмер Кубатбек Кожоналиев жана Алишер Мамасалиев кирди. Коопсуздук кеңеши жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары үчүн антикоррупциялык пландарды иштеп чыгууга киришти. Мониторингдин жана кырдаалды талдоонун негизинде бардык облустар жана Бишкек ош шаарлары үчүн антикоррупциялык пландар иштелип чыгат. Учурда эксперттер Нарын, Ысык көл, Талас, Ош жана Жалал Абад облустарынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын ишмердигин талдашууда. Сентябрь аяктагыча Каракол, Нарын жана Талас шаарларында жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрү үчүн семинарлар өткөрүлөт. Мамлекеттик салык кызматы ИИМдин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын кызматкерлери менен биргеликте транспорт салыгын төлөбөгөндөрдү аныктоо боюнча рейдтик иш-чараларды баштады. Бишкектеги бир күндүк рейд учурунда 430 автоунаа токтотулган. Анын ичинен 68 айдоочунун унаа салыгын төлөбөгөндүгү аныкталган. Аларга карата тийиштүү актылар түзүлүп, 43 жаран салыкты жеринен төлөштө, 31 салык төлөгөндүгү тууралуу атайын чаптама берилди. Салык кызматы рейдтик иш-чаралар жүрүп жаткандыгына байланыштуу транспорт каражаттардын ээлеринен автоунаа айдоо укугуна карата күбөлүк менен тех паспортунан сырткары салыктын төлөнгөндүгү тууралуу квитанцияны да ала жүрүүсүн суранат.
Мындан тышкары транспорт салыгын төлөгөн жарандарга салыктын төлөгөндүгү тууралуу атайын чаптама акысыз түрдө берилип жатат. Атайын чаптамаларда автоунаанын маңдайына чаптап коюу менен айдоочулар жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлерин ашыкча токтотуусунан арылат. 2-сентябрда транспорт салыгын төлөө мөөнөтү аяктаганына карабастан учурда транспорт салыгын жыйноо уланууда. Мыйзамга ылайык убагында салык төлөбөгөн унаа ээлери негизги салыктын суммасынан тышкары жеке жактары 1000 сом, юридикалык жактары 5000 сом өлчөмүндө административдик айыпты жана ар бир күнгө туумду кошуп төлөйт. Нур-Султан шаарында өтүп жаткан алгачкы Азия өлкөлөрүнүн жазуучулар форумуна Казакстандын бюджетинен 281 миллион тенге, башкача айтканда 722 миң доллар бөлүндү. Мындай маалымат өлкөнүн мамлекеттик сатып алуулар порталына жарыяланды. Казакстандын жазуучулар бирикмесинин маалыматына караганда 3 күнгө созула турган бул иш-чарага 30дан ашык өлкөдөн келген 80ге жакын жазуучу катышууда. Алардын арасында Букер жана Асиан сыйлыктарынын лауреаттары жана Нобель сыйлыгынын номинанттары дагы бар. Форумдун ачылышында сүйлөгөн казак президенти Касым-Жомарт Токаев Чоң Азия деп аталган эл аралык адабий сыйлыкты негиздөөнү жана бул форумду аймактагы ар башка өлкөдө туруктуу негизде өткөрүп турууну сунуштады. Дания өкмөтү өлкө ичиндеги цирктерде оюн көрсөткөн пилдерди бошотуу үчүн сатып алат. Бул туурасында чет элдик маалымат каражаттары жазып чыкты. Маалыматта айтылгандай, Дания өкмөтү өлкөдөгү 2 циркте узак убакыттан бери оюн көргөзүп келген 4 пилди бошотуу үчүн 1,5 миллион евро сунуштады. Аталган мамлекеттин курчап турган чөйрөнү коргоо министри Могенсе Йенсен парламентте циркте жапайы жаныбарлардын оюн көрсөтүүсүнө тыюу салууну сунуштаган. Алардын катарына пилдер дагы кирет. Азыркы убакта Лара Джунгли жана Дженни пилдери Ариана циркинде, ал эми Рамбалин аталышындагы пил Трапез циркинде ойнойт. Өкмөт пилдерди оюнзок тартуулоочу өндүрүштөн алып, Кнутенбург сафари паркына коюп берүү үчүн 11 миллион крон, башкача айтканда 113 миллион сом бөлүп берген. Таластагы улуттук көчмөндөр оюндарына акыркы даярдыктар Маданият, маалымат жана туризм министрлигинен кабарлашкандай, улуттук спорт боюнча 16-сентябрда маданий иш-чаралар 19-сентябрда башталуусу күтүлүүдө. Ал эми 5-сентябрдан тарта Талас шаарында атайын штаб ачылып, маданий иш-чараларды даярдоо иштери күчөтүлгөн режимде ишин баштайт. Улуттук көчмөндөр оюндарынын максаты өлкөдөгү элдер арасындагы этно маданияттын нускалыгын сактоо менен аны жандандырып өркүндөтүү. Ошондой эле этностор жана элдер арасында толеранттуу мамилени курууга үндөө болуп эсептелет. Эске салсак, улуттук көчмөндөр оюндары 2019-жылдын 16 жана 21 сентябрь күндөрү Таласта өтөт. UFC уюмунун чемпиону Хабиб Нурмагомедов аталган уюмдун убактылуу чемпиону Дастин Порье менен боло турчу беттеш үчүн 6 миллион доллар алат. Бул туурасында Спортсру басылмасы билдирди. Маалыматка ылайык, Нурмагомедов UFC уюмунун 2 салмак ченинде экс-чемпиону Конор Макгрегор менен болгон беттешке караганда 3 эсе көп каражат алат. Макгрегор менен болгон кармашта россиялык мушкер 2 миллион доллар алган. Эскерте кетсек, Нурмагомедов менен Порьенин беттеши 8-сентябрда Абу-Даби шаарында UFC 242 турнирин алкаганда өтөт. Бул оюнга Валентина Шевченко менен ага чакырыкташтаган Генри Сихуда мейман катары чакырылган. Шевченко Генри Сихуда менен Абу-Даби шаарында жолугуп тамашалап утуп алды. Тамашалуу беттештин натыйжасында Шевченко атаандашын муунтуп жеңүүчү болду. Буга чейин Сихуда Шевченкону бир нече ирет беттешке чакырган. Эркек спортчунун аракетине UFC президенти Дана Уайт да өз баасын берген. Эртең 6-сентябрга карата аба ырайы. Чүй облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 18-23 плюс белгиси менен. Талас облусунда түнкүсүн 4-9, күндүз 18-20 жогору. Баткен облусунда түнкүсүн 12-17, күндүз 20-25 градус жылуу. Ош облусунда түнкүсүн 12-17, күндүз 20-25 градус плюс белгиси менен. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 16-21 жогору. Нарын облусунда түнкүсүн 8-10, күндүз 18-23 градус жылуу.
Жалал Абад облусунда түнкүсүн 12-17, күндүз 20-25 плюс белгиси менен. Бишкек шаарында түнкүсүн 9-11, күндүз 21-23 градус жылуу.